Доордун жаратман күчү. 1917 жылдагы Октябрь революциясы жаштардын жана өспүрүмдөрдүн абалын түп тамырынан өзгөрттү. 1918 жылдын күзүндө граждандык согуштун шартында өлкөдөгү жаштар кыймылы өзгөчө күч болуп, мунун натыйжасында жумушчу жана дыйкан жаштардын союздарынын бүткүл Россиялык бирикмесин түзүү үчүн өбөлгөлөр башталды. Көп өтпөй Комсомол РСФСРда, андан кийин СССРда жаштардын жалгыз саясий уюму болуп калды. Бул уюмдун түзүмү аркылуу жаштарга идеологиялык тарбия берүү, саясий жана социалдык долбоорлорду ишке ашыруу иштери башталды. 1920 жылдын 2-10 октябрында өткөн Комсомолдун 3-съездинде Владимир Ильич Ленин Жаштар союздарынын милдеттери деген доклад жазап, адамзат иштеп чыккан бардык баалуулуктарды билүү менен эс тутумуңузду байытсаңыз гана коммунист боло аласыз деген сөздөр менен кайрылган. Ал Советтер Союзунда жаштар менен болгон идеологиялык иштин негизги документи болуп калган. Комсомолдун жетекчилиги астында 1922 жылы балдардын Ленин атындагы бүткүл союздук пионер уюму түзүлгөн. Кыргызстанда биринчи комсомол ячейкаларынын пайда болушу 1918 жылга туура келет. Ал кездеги Түркистан автономиясына караган Кыргызстандын аймагындагы бардык шаарларда алгачкы чакан комсомолдук ячейкалар уюшулган. Жана 1924 жылы комсомолдук уюмдарга 5100 улан кыздар кирген. Алар граждандык согушка активдүү катышты. Согуш аяктагандан кийин большевиктик партия комсомол жаштарды элдик чарбаны калыбына келтирүүгө, совет бийлигин бекемдөөгө көтөргөн. 1925 жылдын 25 майынан 1-июнга чейин болгон Кыргызстан комсомолунун 1-уюштуруу съезди өз чечимдери менен республиканын аймагындагы бардык комсомол уюмдарынын идеялык жана уюштуруучулук биримдигин бекитип, Кыргызстан жаштарынын Лениндик коммунисттик союзу түзүлдү. Алгачкы комсомолдук ячейкаларда активдүү иштеп келген Осмонкул Алиев Кыргызстан обком комсомолунун 1-катчысы болуп шайланды. 1926 жылдан тартып Кыргызстанда жаштардын 1-гезити Ленинчил жаш чыга баштаган. 1926 жылы Кыргыз автономиялуу социалисттик республикасы түзүлгөндүгүнө байланыштуу ВЛКСМдин Кыргыз обкому болуп түзүлөт. Комсомол маданият үчүн, сабатсыздыкты жоюу үчүн ишти улантып, мектеп ишин реформалоого катышат. Социалисттик кайра курууга катышуу Кыргызстандын бардык комсомол уюмдарынын негизги милдеттеринин бири болгон. Айыл жергесинде комсомолдук уюмдар бул ишке жаштардын массасын тартуу аркылуу айдоо аянтын кеңейтүү, мал чарбасын өнүктүрүү үчүн күрөшөт. Жергиликтүү улуттагы улан кыздардын арасынан жаш кадрларды даярдоо боюнча иштешкен. Ошол жылдары комсомолдун урааны өндүрүшкө чык деген чакырык болгон. Партиянын талабына ылайык республиканын комсомолу түпкүлүктүү улуттагы адамдардан пролетардык интеллигенцияны даярдоочу мектеп болуп калган. 1930 жылдардагы комсомолдордун арасында социалисттик эмгектин баатыры Алы Токомбаев, эл жазуучулары Касымалы Баялинов, Касымалы Жантөшев, Кубанычбек Маликов, СССРдин эл артисттери Абдылас Малдыбаев, Муратбек Рыскулов, Сайра Кийизбаева, Кыргыз СССР Илимдер академиясынын академиги Бегималы Жамгырчинов, СССРдин эл сүрөтчүсү Гапар Айтиев жана башкалар болгон. 1936 жылдын 5-декабрында бүткүл союздук советтердин чукул чакырылган 8-съездинде социализмдин жеңиши аталыштагы Конституция кабыл алынды. Ушул Конституциянын алкагында Кыргыз автономиялуу советтик социалисттик республикасы Кыргыз советтик социалисттик республикасы болуп кайрадан түзүлдü.
Во-первых, необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы она была окраинной, чтобы она не была окружена со всех сторон территории СССР. Почему? Потому что если за республикой сохраняется право свободного выхода из СССР, то свободно выходить из СССР может только такая республика, которая не окружена со всех сторон территории СССР. Второй признак. Необходимо, чтобы республика, которую переводят в разряд союзных республик, чтобы в этой республике нация, которая дала название республики, чтобы она представляла компактное большинство. И, наконец, третий признак. Это то, чтобы республика была не очень маленькой и не очень слабой, чтобы она имела, хотя бы не меньше миллиона населения. Вот вам три объективных признака, отсутствие которых в данный исторический момент не дает основания говорить о возможности и о правильности перевода тех или иных автономных республик в разряд союзных республик. Взять, например, Киргизскую республику, которая становится союзных республик. бир 1937 жылы республиканын түзүлгөндүгүнө байланыштуу Кыргыз облустук комсомол уюму Кыргызстан жаштарынын Лениндик коммунистик союзу болуп түзүлүп, анын курамында 32 миңге жакын мүчөсү болгон. Комсомол эл чарбасын калыбына келтирүү, индустриялаштыруу, айыл чарбасын коллективдештирүү жана маданий революцияны өткөрүү боюнча партия тарабынан коюлган милдеттерди аткарууда чоң роль ойногон. 1937-38 жылдардагы репрессиядан республикадагы комсомолдук жетекчилер четте калган жок. Ондогон комсомолдор бул кайгылуу окуянын курмандыктары болсо, жүздөгөн комсомол курагындагы жаштарга ал мезгилден запкысы тийди. Бул архивдик кадрлардан ошол каардуу репрессия мезгилиндеги социалисттик доор белгилеген шаңдуу майрам күнү болсо дагы, парадтык маршка баскан адамдардын жүздөрүнөн, өзгөчө жаштардын өңүнөн сумсайган капалыкты көрүүгө болот. Улуу ата мекендик согуштун алгачкы күнүнөн Кыргызстан бирдиктүү мамлекетти коргоого көтөрүлдү. Мобилизация жарыяланган алгачкы күндөрү аскер комиссариаттарына миңдеген адамдар келишти. Алардын арасында чакыруусуз келген ыктыярдуу комсомол жаштар согуш аракетиндеги армияга барууга өтүнгөн арыздарын беришти. Кыргыз СССРинин аскер комиссары генерал Панфилов тез убакыттын ичинде дээрлик 96%-ын комсомолдор түзгөн 316 аткычтар дивизиясын даярдап, Москваны коргоого бет алышты. Россиянын согуш аймактарынан 40-ка жакын завод, фабрикалар, аларды коштогон жумушчулар жана башка согуш аймагынан 300 миң адам эвакуацияланып келди. Турак жай кыйынчылыгына карабастан, келген адамдардын бардыгы жайгаштырылды. Заводдор үчүн тездик менен цехтер курулуп, техникалык жабдуулар монтаждалып, дароо эле согуш куралдарын чыгара баштады. Эркектер согушка кетип, жумушчу күчү жетишсиз болду. Комсомол кыз келиндерди, шаардык жана айылдык жаштарды ок жасоого, снаряд жасоого үйрөтүштү. Текстиль комбинаттары жана фабрикалардын жарыгы өчпөй күнү түнү менен иштеп жатты. Алар шинелдерди, аскер кийимдерди тигишип, планды бир нече эселеп аткарып турушкан. Оштогу жибек комбинатынан даярдалган жибектерден аскердик парашюттар үзгүлтүксүз даярдалып турду. Тамак-аш консерваларын чыгаруучу заводдор 3 смен менен тынымсыз иштеп, комсомол кыз-келиндер өз ыктыярлары менен 2 норма план аткарышты. Кыргызстандын айыл жергесинде айыл чарба техникаларын толугу менен комсомол кыз-келиндер башкарды. Алар таң аткандан күн батканга чейин талаада эмгектеништи. 30-40 жылдарда комсомолдун катышуусу менен түптөлгөн экономика жеңиштин арсеналы болду. Комсомолдор өлкөнүн экономикасын согуштун муктаждыктарына ылайыктап кайра курууга активдүү катышып, анан ошол эле заводдордо жасалган курал менен жеңишти жаратууга майданга жөнөштү.
Москваны коргоодо генерал Панфиловдун дивизиясынын жана 28 баатырдын көрсөткөн эрдиги бүткүл совет элине дем күч болуп берди. Чолпонбай Төлөбердиев, Дүйшөнкул Шопоков, Учкуч Исмаил Таранчиев жана башка комсомолдордун жалындуу эрдиги алгачкылардан болду. Согушка кеткен 300 миңден ашык кыргызстандыктардын дээрлик 90% жаштар болгон жана Советтер Союзунун баатыры деген наамды алган 73 жердештерибиздин 56сы комсомолдор болушкан. Тарых барактарына карасак, комсомолдордун биринчи мууну үчүн бул революция, граждандык согуш жана биринчи 5 жылдыктар болсо, кийинки муунга улуу атамекендик согуш болду. Андан кийинкилеринин жаштыгына, согуштан кийинки калыбына келтирүүдөгү баатырдык эмгек жылдары туш келди. Жашым комсомол менен бирге туулгандай эле болуп калыптырмын. 95 чыгам. 18 жашымдан комсомолдо иштеп калдым. Ысык көл облусунун Тоң районунун комсомолдук комитетинин катчылыгына шайлангандан кийин мен иштешим керек деп эле машина жок. Атчан жүрчүбүз. Болгондо дагы бүт 27 колхоз бар эле Тоң районунда. Ошо 27 колхозду бүт кыдырып, колхоздун өзүнө эле эмес, бригадаларына чейин, фирмаларына чейин, жаштар кайда болсо, комсомолдор кайда болсо, ошолорго барып, ошолор менен жолукчу элек. 1,5 жыл иштедим. Москвада жогорку комсомолдук окуу жайы бар. Ошого барып окуп келесизби деди. Окуп келем дедим. Ошойдон мени Москвага жиберишти. 2 жылы аны окуп келдим. Москвада окуш мен көзүмдү ачты. Андан келгенден кийин Нарын облустук комсомолдук комитетинин пропаганда агитация боюнча катчысы кылып жиберди. Ошондо бул жерде борбордук комитеттин биринчи секретары Раматылык Өмүрзаков Садыбакас деген адам эле, жана пропаганда боюнча секретарлыктан экинчи болдум. Андан кийин 1-2 жылдан кийин биринчи катчы болдум. Баш аягы Нарында 15 жыл иштедим. Ошонун 11 жылы комсомолдо болдум. Аялдардан көтөрүлдү Жаманкулова, Гүлбүбү деген. Экөөбүз Москвада окууну бирге бүткөнбүз. Менин подругам эле эң жакшы. Ошол ЦКнын биринчи катчысы болуп иштеди. Комсомол партиянын резерви жана ишенимдүү жардамчысы деген определение бар эле да. Анан ошо жардамчы болуш үчүн аракет кылып ушундай адамдарды анан комсомолго жиберүүчү. Ошонун ичинде мен болуп калдым. Кыргызстандын өнүгүү мезгилинде эл чарбасынын бардык тармагында өндүрүштүн алдыңкы инсандарынын катарын комсомолдор толуктаган. Ушундай комсомолдордун бири Рахматалы Сартбаевга 1957 жылы 23 жашында СССР Жогорку Советинин президиумунун указы менен мал чарбасындагы көрүнүктүү ийгиликтер үчүн социалисттик эмгектин баатыры деген ардактуу наамы ыйгарылган. Ал 24 жашынан эле СССР Жогорку Советинин 2 жолку чакырылышынын депутаты болду. Ошол мезгилдеги жаш кинорежиссер Болот Шамшиев бул уникалдуу каарман тууралуу Чаван деген мыкты документалдуу фильмди жараткан. Кыргызстандын комсомолдору экономиканын, илимдин жана маданияттын өнүгүшүнө, ошондой эле өлкөнүн жаштарын патриоттук жана дине бой жагынан тарбиялоого зор салым кошту. Комсомолдун ар бир мууну тарыхта өздөрүнүн уникалдуулугун, өмүр жолун, эрдиктерин калтырышты. Өлкөбүздүн комсомолдору дың жерлерди өздөштүрүүдө, Байкал-Амур магистралында, Днепр-ГЭС, БЧК, Токтогул ГЭСи, Фрунзе-Ош магистралы сыяктуу бүткүл союздук курулуштарга активдүү катышышты.
көптөгөн жаштар үчүн студенттик курулуш отряддары чыныгы жашоо мектеби болуп калды. Республикадагы өнөр жай тармагы негизинен комсомолдордун күчүнө таянып турган. Булардын эң ириси аскер өнөр жай комплексине караган Ленин заводу. ГАЗ 53 самосвал үлгүсүндөгү автомашиналардын 30 000 даанасын, КАМАЗдарга ылайыкташкан чиркегичтердин 15 000-ин жана автомобиль радиаторлорунун 1 миллион даанасын чыгарган Кыргыз автомаш заводу, 40 000 чөп таңгактоочу айыл чарба машиналарды чыгарган Фрунзе заводу, электрондук эсептөөчү машиналарды, приборлорду жасоочу Оштогу насос, токмоктогу, Фрунзедеги айнек, майлы сайдагы электролампалар заводдорунда, текстил жана жеңил өнөр жайларындагы баштапкы комсомолдук уюмдары жаштардын өз иштеринде алдыга умтулуусуна көмөкчү болгон уюштуруу иштерин жүргүзүшкөн. Ош шаардык комсомол комитетинин биринчи катчысы болуп иштегенмин. Ош шаарында 11,5 миң адам иштеген текстил объединениясы бар эле. Жибек комбинаты бар эле. Бүткүл Союзга кала берсе чет өлкөгө белгилүү насостук завод бар эле. Ошол жерде ондогон комсомолдук жаштар бригадалары түзүлүп, алар эң алдыңкы көрсөткүчтөрдү көргөзүп, жогорку кеңештин депутаты, Советтер Союзунун жогорку кеңешинин депутаты болуп шайланган мисалдар абдан көп. Мамлекеттүүлүгүбүздүн пайдаланын түптөй баштаганда дагы биринчи кезекте ишке тартылган көптөгөн мурдагы комсомолдун тарбиясын өткөн, комсомолдун мектебин өткөн мыкты адистер тике туруп көптөгөн салымын кошушту. Ал мезгилде биздин комсомолдун уставы бар болчу. Ал жерде так даана жазылып турчу. Биринчи багыттары ошол патриоттук духта тарбиялоо. Өзүңдүн жеке кызыкчылыгыңа караганда коомдун кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын жогору кароо деген ошол комсомолго өтүп аткан ар бир жаш ошону так билип, ошону мээсине куюлуп турчу да. Комсомолдук кыймыл, комсомолдук уюмдар абдан жигердүү иш кылышкан. Белгилей кете турган нерсе айыл чарбада кандай иш алып барышкан, алардын ишинин форматы кандай болгон. Анан колхоздо бир 100га жакын, 100дөн ашуун комсомолдордун мүчөсүнөн турган уюмдар бар эле да. Мына ошол учурда Өлмөсхан Атабековнун комсомолдук жаштар бригадасы, Майрамкан Акматалиеванын чабандар бригадасы Эделбейс деген алардын көрсөткүчтөрүн бизге көргөзүп, анан бригада түзгүбүз келчү. Комсомол бул өзүнүн учурунда Кыргыз тарыхында абдан бир из салып кеткен, ташка тамга салып кеткен бир жаштарды бириктирген мыкты уюмдардын бири болгон. Приобщился к делам комсомола серьезно на заводе ИВМ. Но самыми большими делами, наверное, на заводе всегда были комсомольские молодежные бригады. Мы все тогда искренне верили в то, что делали. Эта организация в той структуре страны была незаменима. Мне кажется, что необходимо в республике иметь молодежные структуры. И это бы для страны играло бы серьезную роль. Но мне кажется, придать этому некую государственную поддержку было бы сегодня просто необходимо. Республиканын баштапкы комсомолдук уюмдарынын лидерлери энтузиазм менен иш алып барып, жогорку окуу жайларда жана эл чарба өндүрүшүнүн бардык тармагында жаштар менен массалык иш-чараларды уюштуруу жана багыт берүү жолунда алгылыктуу иштерди аткарышты. О больших и славных делах в труде и науке отчитывались комсомольцы на митинге манифестации молодежи, которая состоялась во Фрунзе. За активное участие в социалистическом и коммунистическом строительстве, плодотворную работу по воспитанию молодежи и в связи с 50-летием со дня создания Ленинский коммунистический союз молодежи Киргизии награжден орденом Трудового Красного Знамени. Красочный праздник состоялся на республиканском стадионе. Свое искусство продемонстрировали юноши и девушки столицы республики. Советтер Союзу деген эң чоң өлкөбүз бар эле. Ошо өлкөнүн ичинде жаштар уюмдары абдан жакшы калыптанылган ордуна коюлду эле. Биринчи октябряттар, андан пионер, андан комсомол, андан компартия деп. Компартияга кадрларды тандоо жана даярдоо.
жетекчи кадрларды даярдоого. Комсомол болсо ушу бир идеянын тегерегинде, же болбосо чоң бир стройкалардын тегерегинде жаштардын баарын чогултуп, ошо жалындуу жаштардын эмгектерин, ой пикирлерин, ошолордун энергияларын бир мындай туура жолго салганга абдан чоң өзүнүн салымын да кошту. Анан бул уюмдун дагы эң негизги милдеттеринин бири ошо болгон. Өзүнүн өлкөсүн коргоо, ошо өлкөгө кызмат кылуу жана профессионалдык жактан жетекчи болгонго калыптануу жана даярдануу. Мына ошол эркиндеги вазифаларын мен ойлоп атам, комсомол өз учурунда абдан жакшы аткарган. 100 жылдын ичинде мен комсомолмун деп ошо комсомолго өткөндөргө таазим кылат элем. Анткени мына сиздер ошол убакта өзүңүздөрдүн жүрөгүңүздөрдү, жаштыгыңыздарды, ой пикириңиздерди, керек болсо үй бүлөгө кете турган мээримиңиздердин баарын ушу Кыргызстандын жаштарына арнадыңыздар эле. Буюрса мындан ары дагы өмүрүңүздөр узун болсун. Нам, делегатам 15-го съезда ВЛКСМ, о делах 210-тысячного комсомола республики рассказал на съезде первый секретарь ЦК комсомола Киргизии Сагын Наматбаев. Нашего боевого штаба Центрального комитета ВЛКСМ. В настоящее время комсомол шефствует над крупнейшими стройками в республике. Продолжается штурм реки Нарын, которая по своей энергосиле не уступает Великой Волге. Мы рады доложить, что эта стройка, объявленная на 14-м съезде ВЛКСМ Всесоюзной ударной, набирает темпы. Строители досрочно перекрыли могучую реку. Это замечательное событие молодежь посвятила 15-му съезду ВЛКСМ. Мен тарых факультетін бүткөндөн кийин ошо баягы комсомолдо иштеп жүргөн университеттеги ошол биографиям, кийин ошол горком комсомолдун инструктору болуп иштедим жарым жыл. 1977 жылы. 77 жылдан 79 жылга дейин дене тарбия институтунун комитет комсомолунун секретары болуп иштедим. Андан кийин ошол 3 жыл ошол эле Октябрь районунун мединститут комитет комсомолун башкарып иштедим. Ал жерде 7000дей комсомол бар эле. Бардыгы на правах райкома комсомола деп айтылчу. 1982 жылы борбордук комитетке чакырышты. Илимий жаштар, анан жаш специалисттер отделы мага беришип, анан ошол жерде дагы 5 жыл иштедим. 100 тысяч студентов из 10 вузов и 30 техникумов Кыргызстана приняли участие в стройотряде. И в республике они проводили большую работу в области легкой промышленности, в сельском хозяйстве. Допустим, вот крупные базы овцеводческие, кошары строились, фермы строились в животноводстве. Силами студентов в истории комсомола студенческие строительные отряды оказали, видимо, такой задел, что в 2004 году началось его опять возрождение. Стройотряды возрождаются. Конечно, это будут по-новому, это с инновационными подходами, с иными задачами. Задача, поставленная на 3-м съезде в 2020 году Лениным за Союзом молодежи, они никуда не уходят. Они остаются актуальными. Это труд, это подвиг. 1985 жылдын мартында Михаил Горбачев кайра курууга, демократиялык реформаларга багыт жарыялаган. Комсомолдун ичинде кайра куруу кыймылы башталып, реформалуу зарылдыгы тууралуу ачык айта башташкан. Ири өлкө акырында кризиске кабылды. Мына ушулардын баары СССРдин кулашына, партия менен комсомолдун таркашына алып келген алгачкы кадамдар болгон. 1991 жылдын августунда ГКЧП жеңилип, КПССтин ишине тыюу салынды. 1991 жылдын 27 сентябрында ВЛКСМдин борбордук комитетинин биринчи секретары Владимир Зюкиндин төрагалыгы менен ВЛКСМдин борбордук комитети бул легендарлуу Жаштар союзунун жашоосуна чекит койгон шашылыш съезд чакырды.